Адамдардын баары эле ишенимдүүбү? Bir gün uyda olsan 2 ay больницада, bir gün uyda olsan 2 ay больницада. Men mo детский областной больница мен экинчи үйüm desem боло берет да. Казакстан кыска форматка өтүп кеткен. Тупизм деген тема бар. Өзүм ошо чайды өзүм дамдап 2 жыл иштедим, чайканчык болуп. Адамдарды күлдүрүш кыйын, ыйлач оңойна бирок. Тем более Кыргызстандагы кыргыздарды күлдүрүш кыйын. Могу иштетип коюш керек да, муну Кудайым иштеткени берген да. Биздин айвандан айырмабыз ушуну иштеш үчүн эле. Январда 1 сом деле алып кирбей каласыз. Сезон жок. А кээде сезон бар мезгилде 300 миң дагы алып кирип каласыз. Мен эми Индияда туулуп калсам, тоба алдым, малга сенip жүрөт элем да азыр турабы? Баарыңарга салам. Тмедиада сиз Дализде кепти көрүп жатасыз. Берүүнү мен Кенжеби Моматсадыков алып барам. Биз бүгүн студиябызга өзгөчө конок чакырдык. Ал тамашачы Икрам Юлдашев. Амансызбы, куш келипсиз. Ассаламу алейкум. Чакырганыңызга рахмат. Икрам аке, адамдардын баары эле ишенимдүүбү? Жок. Неге мындай ойдосуз? Адамдардын баары ишенимдүү болуп көрүнөт, бирок ошо ишеним көрсөтө турган жерге келгенде көпчүлүгү артка кадам басып коет. Буну эми пендечилик деп эле түшүнсөк болобу? Пендечилик, адам баласы ката кылат. Ката кылбаса Кудайым жаратпайт эле да. Şu kata kılıp tova kılganlığı üçün jaratılganбыз да. Жашоонун кызыгы да ошондо болсо. Ошондой. Сиз өзүңүз кайсы бир учурда кимдир бирөө тарабынан берилген аманатка кыянаттык кылган, билип билбей туруп кыянаттык кылган учурларыңыз болгонбу? Эми аны нерсени айтсам азыр медиадан көрүп аткандардан мени көбөйүп кетет да. Лучше аны нерсени өзүм эч кимге айтпай туруп өзүм жауап жок кылганым жакшы. Негизи биз сизди сахнада жүргөн Икрам кандай адам экен, анын ички жан дүйнөсүн, баалуулуктарын ачып берели деп конокко чакырганбыз. Анан сөздү башынан баштайлы. Негизи Икрам кайсы жактын кулуну, кандай ата-эне тарбиялап өстүрдү сизди? Мен ошо Ош областы Кара Суу районуна караштуу Шарк айыл өкмөтүндө туулгам. Атам Ош районунан болот, ошол жака көчүп чыкканбыз. Тагитең каяктан деп суруштуруп калат го. Ошондо тагитем Горуттан мени, шаардан. Шаардыкмын деңиз. Шаардыкмын. Атам обычный эле колхоздо иштеген адам. Ал мезгилде табелчи деген болчу эле, бригадир деген болчу эле. Азыр үлүшчөлөр болуп бөлүнүп кетти го. Ушундай бригадир болуп 120 гектар бөлүнүп ушу адамдар менен пакта, буудай ушуларды карап иштеп. Дыйкан киши экен ушуларды. Апам болсо тиги Аман Ибраев бар го Тамада. Ошо мен. Ошонун апасы Айшинемдин маданиятта немеси болчу эле. Садиги, бала бакчасы. Ошо бала бакчада мугалим болуп иштечү эле. Алар 87-жылы баш кошкон июнда. Мен тойдо элем деле айтерсең. Анан 1 жылдан кийин июнда мен туулгам. Мен туулганда мындай менин туулганым атам апама өтө катуу сыноо менен туулган экенмин. Мындай не деп коет эле, назик, мындай витамин жетпеген. Апам көп эле ичкен эле. Докторлор жакшы карабасаң балаң чарчап калат, таяк-паяк болуп, денеден тамыр таппай, баштан укол кылышып. Ушундай атам айтып берет, 1 күн үйдө болсоң 2 ай больницада, 1 күн үйдө болсоң 2 ай больницада. Мен мо детский областной больница мен экинчи үйүм десем боло берет да. Ушундай чоңойгонбуз. Канча бир туугансыз? Биз 4 бир тууган экенбиз, 3 уул, 1 кыз, эң кенжебиз кыз. 2 уул бар менден кийин. Эң чоңу мен. Ата-энеңиз сизди кандай өстүрүштү? Мындай эң эркин өстүрүштүбү же баягы бизде Кыргызда катуу тарбиялап, муну кылгын деп өзүнө ата-эне айтканын кылдырып чоңойтот эмеспи? Кээ бир үй бүлөлөр абсолюттук түрдө эркин чоңоюшат. Сиз кандай үй бүлөдө чоңойдуңуз? Мен эркинирээк, бирок контроль астында чоңойгом. Айтсам күлкүңүз келет. 11 класска чейин шамдан кеч кирбейт элем үйгө. Кээде бакындай той тупур болуп, тууган урук болуп калбаса, атам шамдан кийин үйгө кирбей дейчү эле. Тайтамдын бир сөзү бар эле, шамдан кийин же мас жүрөт, же нас жүрөт деген сөзү болчу да. Же мас адам жүрөт, же бир бузук адам жүрөт шамдан кийин деген. Илгерки сөз да эми бул. Ал мезгилде баягы свет жок, интернет эчтеке жок мезгилде айтылган сөз, бирок мындай ойлонуп карасаңыз пайдалуу жакшы сөз келди да. Шуна анан атам немелерим текшерчү эле, дневниктерими, китептерими бир жумада бир текшерип, баазоо, эмне болуп атат, тияк баягы кол коет эле го астына, родители деген жерге.
ошондо текшерип 11-класска чейин текшерүүчү эле ошолордун мындай басым дебейли го, мындай басымыраак немеси менен полный аттестат 5, Кудайга шүгүр, отличный болуп бүткөн мектепти. Анан атам айтчу эле да, окуп алгын балам, окуп алгын, анан айланып жүрө бересиң кийинки депчи. Бирок ошо атамдын айтканын Кудайым берди, окудук бүттүк. Анан азыр Кудайга шүгүр, Кыргызстандын бүт жерине бардык. Дүйнөгө чыктык, аяк бuyakка айланып эле жүрөбүз чындап эле. Социалдык баракчаңыздан көрүп калдым, кече жакында ата-энеңизге умрага жолдомо белекке бердиңиз. Анан ошол эле учурда бир компанияны жарнамалап өттүңүз. Бул жарнама болдубу же чындап эле белек бердиңиз? Жок, чындап эле белек бердим. Чындап эле белек бердим. Буюрса, айдын 9-унда чогуу кетебиз. Биз бул неме менен компаниянын менен илгертен иштешип келебиз. Биздин могу көңүлдүү жигиттер чемпион болгондо дагы Турцияга жолдомо бар эле 1-орунга, ага колдоо көрсөткөн. Өзүбүзгө дагы колдоо көрсөтүп атат. Чындап бердим, бирок жарнама да керек болуп калды. Жарнамага түшүп атканын билиштиби ата-энеңиз? Жок. Билбейт эле. Мындай жаш улуулаган сайын десем балким мындай не болуп калаттыр, бирок жаш өткөн сайын мындай ата-энеме кыла албай калыптырмын көп нерсени деген ою келет экен да. Ата-эненин колунда жүргөндө, алар менен чогуу жашап атканда аларга нааразы болгон учурлар көп болот. Эмне үчүн мени тосот, эмне үчүн мага мүмкүнчүлүк бербейт, эмне үчүн мени бул жака жибербейт деген сыяктуучу. Анан кийин ойлонуп калат экенсиң, колуман эчтеке келбей калды окшойт деп. Сизде кандай ойлор? Жок, мындалда ата-эне сенин алдыңкы басып аткан кадамыңды билет да. Алар сезет. Азыр мындай кылсам мындай болуп калат деген почти мындай сезет да алар. Атанын эненин жүрөгү сезет. Ошондуктан мен каршылык кандай кылган деле эмесмин. Ушу 11-класстан кийин эле студент болуп окууга тапшыргандан кийин эле уже мени ачып коюшкан алдым. Всё. Ачык жол, мына жаман жол, мына жакшы жол, мына орто жол. Каалаганынан баса бересиң. Биз сени чоңойтуп көрсөтүп койдук. Дал ошо өзүңдүн понтуң да, короче. Мына орусча аралашып кетет иштеке болбойбу? Жок, маселе жок. Орусча билгендей эле орусча сүйлөп калдым. Сиз кандай тилдеги мектепте окудуңуз? Мен өзбек мектепте окугам. Анан кайдан бул кыргыз тилди аябайсыз? Ушуну айтып коеюн, ушуну айтып. Жанагы больница дагы уланат да. Эми акы 2 жаш болгондон кийин сал өзүгө келгенден кийин бала почкада таш болуп калат. Сиздин почкаңыз? Анан почканы ташты алып, анан кийин болду эми больницадан кеттик окшойт деп кеткенден кийин уже 1-2 класстарда мен көзүм монтип кысып караганым апам байкап калат экен. Көзүң кысып атат тиги бала десе, балам десе, анан кийин койчу деп бир-экөөнү анан жок болбой эле, анан детский обновка больницага алып барган. Өлмаскана же деген врачым мен болгон. Мен угуп аткан болсо чоң рахмат айтып коеюн. Анан ошо больницага мен 6 айда барып жатчу элем. Анан жатканда анан ошол жерден кыргыз улутундагы достор ошолор менен сүйлөшүп больницада үйрөнгөм мен кыргызчаны. Үйдө өзбек тилинде эле сүйлөшөт. Үйдө өзбек тилинде сүйлөшөт. Мен кыргызчаны больницада үйрөнгөм. Анан 7-класста экен, анан мектепте кыргызчаны жакшы билген балдарды кыргыз тили мугалим, улуттук кыргыз тили мугалимдери келчү эле го мурда, жакшы эле. Орус сабагынан орус улуттагы мугалимдер берчү эле. Англис сабагынан эми англис жок болгон үчүн өз жакшы билген келчү эле. Ошо жекелер анан биз манас айтчу элек. Бир досум менен Абдубасыл деген досум бар. Экөөбүз манас айтып, Ош областында 1-чи месттен алганбыз. Бир жол, экинчисинде 2-чи месттен алып калганбыз. Биз орус улутундагы кыз биринде алып биз жеңип койгон. Жазуу түрүндө деле ушу кийин үйрөнүп кетипсиз да. Жазуу түрүндө деле мен экзаменден мектепте кыргыз тил сабагында мага автомат койчу эле. Экинам сен чыгыр дечү эле. Бул не то, что манас айтканыбыз үчүн просто баягы немени жакшы өздөштүргөнбүз. Үйлөрдү диктант жазгандачы, ыңгайларды, анан кийин грамматикасын да жакшы билчү элек. Этич, баяндош, тактош деген темалар. Бул сиздин мындай мугалимдердин сизди көтөрмөсү, аракет кылып атат, көтөр деп болдубу же чындап эле илимге көп кызыктыңызбы? Көтөргөнү орус тил сабагынан көтөрүп койгон. Ошого мен мойнума алайын. Орус тил сабагын 5 аттестатта, бирок көчөдө 3 болсо керек.
Сүйлөшүш кыйын эми баарыбир. Муну алыш керек да бир нерсени. Мен сизди теологияда окуп жүргөн кезиңизде көргөм. Ошол кезде жанагы факультеттер аралык сынактар болуп калганда ойногон учурларыңыз эсимде бар да. Анан кантип теология факультетине тапшырып калдыңыз? Бул кемдин тандоосу болду? Өзү азыркы кесибибиз менен дипломубуз бири-бирине карама каршы дебейм го, мында дал келген жерлери жок да, мында карама каршыраак да өзү негизи. Эми анан биз мен өзү медик 6-7 класстарда баягы суроо айткен го мугалимдер, ошол мезгилдерде актер болом деген экен. Мен актер болушум керек, мен актерлукка кызыгам деп жүрүшкөн элем. Анан 10-11 класска келгенде баягындай республиканский тест тапшырганга келгенде негедир медицинага кызыга баштадым, медик болом деп. Медик болом деп атып, анан мен балым төмөнүрөөк болуп калды. 121 балл алдым окшойт. Анан биология, химияга тапшырбай калыпмын. Анан уже у жерден медицина кетти, нөл болду. Еще ачык алыш керек. Контрактка бергенге акчабыз эле жок эле ал мезгилде. Ал мезгилде 25 000 болот, азыр эми 100 000 болуп кетсе керек. Анан бир кошунабыз ушу биз жакта эгиздер ушундай теология факультетине тапшырып турчу да барып илим алып кептир. Ушундай деген сөздү угуп калдым да, анан биз да барып теология тапшырабыз, может деп анан барып тапшырсак жакшы, баягыда 105-тин өйдөсүн алат экен. Ошол жакка кабыл алынып калганбыз. Ошентип бюджетке теологияны тандоо менде өтө тез болуп калган. Мындай ойлонуп 5-6 адам менен маслихат кылып, 2 рекат нафиле окуп түшүмгө кирсин, баягындай истихара намаздары кылган эмеспиз да. Сразу эле болуп калган. Тапшырып алгандан кийин өкүнбөдүңүзбү? Жок, өкүнбөдүм. Неге десеңиз, адам баласы мусулман биле турган мындай бир агайыбыз айтчу эле да, бу жакта окусаңар өкүнбөйсүңөр, жок дегенде жакшы бир мусулман болосуңар деген сөзү болчу эле да. Ушундай сыяктуу мына билбеген нерселерибизди үйрөндүк. Өкүнбөйм. Аягына чейин бүттүңүз? Аягына чейин бүттүм. Анан эмнеге бул багытка кесибиңизди, өзүңүздүн чыныгы кесибиңизди аркалап? Жана сиз айткандай, факультеттер арасында между факультет ойноп атып, ош модунан чыгып атып, бизди команданын аты универсал болчу эле. Кийин Калыбектерге бергенбиз атты. Биздин ОНМге кошулуп кеткенден кийин. Ошол жакка интерес көбөйө баштады. КВН ойноп, жаш баласын таанылат экенсиң, адамдар тааныйт экен жаштын. Мен тааныдым, баягы жаш кыял башкача болот, азыркы уже семейный болгондон кийин ой жүгүртүң башкача болот деп аттай берет экенсиң го. Ошол мезгилде ушундай кызыга баштадык. Адамдардын таанып калганына кызыктым. Анан баягы залда адамдын күлгөнүнү, анан аягында мындай кол чабып малацы деген нерселерди танк кызыктырып кайра эле уккун келе берет. Ушуга ушакта эле ойнойт окшойбуз деп анан кийин могу факультет бүткөндөн кийин деле тиги азыркы ноунейм биздин устаттардын лигаларына катышып атып, анан ушуларга кошулуп кеткенбиз. Аялыңыз менен качан, ошол кайсы учурда үйлөндүңүз, канча жашыңызда үйлөндүңүз? Анан балдарыңыз, канча балаңыз бар? Аларды кантип тарбиялап, кандай болушун каалап атасыз? Мен ошо факультетке академический алгандан кийин ушу бир курс ылдый түшүп калдым. Анан жаңы тапшыргандар Турциядан келишти. Ошол мезгилде анан мындай 4 этаж болчу да, мындай астта тротуар менен басып кетип аткан кирип кетчү элек. Мындай үстүнө карасам 4-чыда бир кыз турат, ширин кыз. Ошол кыздын секин артына түшүп баштадым. Ушу могу Ишебойдо жашайт, кайын журтум Ишебойдон. 2 айдай эле мындай 2 айдай эле сүйлөшүп жүрдүк. Сүйлөшүп жүрдүк дегенде кандай азыркындай эмес. Скамейкага отурса, ул наркы четинде отурчу элем, мен могу четте отурчу элем. Ошентип сүйлөшүп 2 айдан жүрдүк. 23 жашымда үйлөнгөм. Ал анан 18ге толушун күттүк кичине. Мүмкүн эмес го 18ге чейин. 18ге толгондон кийин анан буада бергем, канча окуй турган болсоңуз доканча окутам. Ход докторантура, ход магистратура кетет, айырмасы жок. Ошо сөзүмдө турдум. Теологияны бүттү, чогуу студент болуп келип жүрчү элек. Анан мен бүтүп өзүм жумуштарым менен жүрдүм. Бул бүттү. Бул мага караганда катуу окуйт, жакшы. Анан Хасеки деген бар. Магистратура, докторантура. Бул кесиптеги баягы медицинага окшоп буланып кетет, теология жогорулап кетет. Канча окусаңыз немесине жетпейсиз. Баягы
ийне менен кудук казыгандай дейт го, ушул нерсе ушу теологторго таандыгыраак да, билимге караганда илим. Анан 4 жыл Турцияда ошо Хасекиге окууга 3 жыл 6 ай болот. Ошо бияк менен 4 жыл. Ошого тапшырды. Хорошо кеттик семейный барып. Мен жолумдан кандай жумуш чыкса ошо жумушту кыла бердим. Шагирт, устага шагирт болдум. Чайхан, ошону чай көп ичем да мен. Сос тармакта көрүп калсаңыз. Ошо өзүм ошо чайды өзүм дамдап 2 жыл иштедим. Чайханчык болуп. Турцияда. Чайлар деп жүрүшөт го, кинолордо кудду ушинтип жүрчү элем. Ошентип жүрүп, анан аякта бир кызыбыз Ошто туулган эле. Аякка ошо кызды ала кеттик. Анан Турцияда экинчи балам туулду. Хузайфа уулум туулду. Экөөсү менен анан кайра келгенден кийин Ошто 3-чү балам Хузайма туулду. Азыр 2 балам, 1 кызым бар. Көпчүлүк чөйрөдө мындай аял киши үйдө отуруш керек, үйдү тиричилигин кылыш керек деген түшүнүктү айтышат да. Анан азыр мен сизди аялыңыздын ушу билим алыш үчүн Турцияга өзүңүз ээрчип, мындай чогуу барып, ошону колдоп жүргөнүңүздү угуп, мындай бир чети суктанып, анан ыраазычылык айтып атам. Анан аялдын билимдүү болушу, аялдын дүйнөнү таанышы балдарга кандай таасир берет экен? Анан сизге деле, маселен, жолдош катары сизге кандай пайдасын тийет? Жок, ошо балдардын тарбиясын почти 85-90% аял затына таандык. Аял заты азыр карьерам деп көчөгө эле чыгып кетет го. Озо карьера, ушу балдардын тарбиясы карьера аялдарга. Азыр эле сырттан эле жанагындай башкача эле уюмдар кирип, аял затыны коргойбуз, аялдын немесини көтөрөбүз, тияк деп эле мен төрөбөйм, мен кызмат кылбайм, мен карьерам кылышым керек экен. Гендердик теңдик биздин динибизде аял заты өйдөрөөк турат надо будет. Ошон үчүн аял заты ыйык болгон үчүн тамаанын астына бейишти коюп койду. Аллахымчы. Кайсы эркектин тамаанын астына бейиш деген сөздү уктуңуз? Эч жерде укпайсыз мунучу. Мына ушул жерден билсек болот. Анан өзүбүздүн эркектердин эле мындай кайдыгер, мындай аял затына неме кылбагандыгы үчүн анан ошо сырттан келген уюмдар биздин аялдарыбызды оңой алдап койтат да. Биздин шарият келгиче аялдар тирүү көмүлчү эле, кыз бала туулса намус болчу эле кызды болсочу. Пайгамбарыбыз динди алып келди, андан кийин наоборот аял заты баркталды. Ошол хадис келди. Жана 2 хадис бар. Биринчи апаңа, 3 жолу апаңа, анан атаңа кыл деген хадис бар. Жакшылык кылсаң. Биздин динибизде, биздин шариятыбызда мындай жакшы сөйлөсөң таксыр болуп кетсин дейт да. Мусулман биле турган нерселер бар. Ошолорду билбесе күнөө боло турган нерселер бар. Ар бир мусулманмын деген адам билиш керек, шарт болгон нерселер бар да. Ошолорду жок дегенде үйрөнүп коюшубуз керек. Ар бир адам анан смело анан кийин бирөөнүн оюн уга алат да. Жөлдө отуруп, ана кече эле тойдо артист болуп жүрөт эле, азыр эми акылдуу болуп атат го дейт да, азыр мына бирөөгө көрүп аткандарчы. Жок, андай эмес. Ушундай аял затына кайтайлы кайра. Аялдын карьера деген темасыны мен түшүнөм, ошо балдардын чөткү тарбиясы. Балдардын чөткү тарбиясы. Сизден баягы көзүңүз өткөндөн кийинки барып турчусоп, ошо жакшыраагы бала тарбиясы, анан колуңузда болсо бир көпүрө бир жол салышыңыз же бир китеп неме кылышыңыз. Азыркы күндө эми жашоо кыйындашып атат. Эч ким жол сала албайт. Эми бул байлар маслакаттар салбаса эле, китеп окуп, китеп жаза турган, бирөөгө бир нерсе калтыра турган адам деле азайып кетти. Ученыйды эле көрүп атасыз. Эми бир вариантыбыз калды, бала тарбиясы. Баланы чөткү тарбия кылып кетсек, ошо жактан кеп турат деп ишенем да мен. Мен сурайын дегеним, келинчегиңиз ошол дүйнө кыдыры окуп келди, ошо алган билимдери баланын жакшы тарбия алышына таасирин берип атса керек. Сурайын деп атам. Чөткү таасир берип атат. Менин бир-эки жаман привычкаларым бар, ошону надо будет балдары жанында кылбай эле, сыртта эле кылбайсызбы? Мыналар деме тарбиясына эми мен оңдоп атканда сиз бузбаңчы деп койгон сөздөр да болот да. Ошого дагы все деп коем. Бул эми аялдан коркуш эмес. Аялдын кылып аткан ишини зор болуп атса, мешать этпеш керек. Болду. Адамдын кайсы бир ийгиликке жетишине же кайсы бир чөйрөдөн башка чөйрөгө өтүшүнө бир адам сөзсүз таасир этет экен да. Бирөө чакырат экен же бирөө бир нерсе кылып барып калат экен. Сизди ким чакырды? Анан ошол кишинин ошол жаңы лигада биротоло калып калышыңызга кандай шарттар таасир этти? Биринчи себеп ошо сиз көрүп жүргөн мезгилде биз башка балдар менен ойнойчу элек. Универсал деп. Анан мен ошо академический алып Турцияга кеттим. Анан аяктан келгенде анан Нурсултан Жайнаков деген укам бар. Азыр авиатрафикте деп коет эле
представитель дейт, представитель болуп иштеп атат. Ошо эле эң чоң түрткү болгон. Келсем сыртта турат. Сизде агай айтты, КВН жакшы ойнойт экенсиз, мейжи факультет башталып атат. Ошол жака чыгалы, братан. Бизде 1-2 таланттуу балдар бар. Ошо универсал деген атыңыз бар экен, ошо ат калсын кайра, чыгалы деп. Ошолор менен чыгып эле ошол жыл чемпион болуп кеткенбиз Ошмуда. Анан дагы бир чемпион болдук, двукратный чемпион болдук. Аллах жаткан жерин бейиштен кылсын. Ректорубуз бар эле Каныбек Исаков агай. Жакшы колдоо көрсөткөн. Ошо кишинин 2 жолу колун кармап дипломун алганбыз. Анан экинчи себеп ноунеймдин жигиттери, устаттар Мурат Жалиев, Эмил Токтошев, Кадыр Жарматов. Ушулар анан карап кошуп, ошо ноунеймдин системасына, тарбиясына чыдап калып кеткен мен, анан Динка болдук окшойт. Мурда көпчүлүк бар эле, 4-сезонду карасаңыздар. Ушундай. Адамдарды күлдүрүш оңой эмес болсо керек. Адамдарды күлдүрүш кыйын, ыйлач оңой наоборот. Тем более Кыргызстандагы кыргыздарды күлдүрүш кыйын. Эмнеге мындай болуп атат? Адамдар такыр мындай жашоосу оор болуп эле күлкүгө берилбей атышабы же күлдүрүүнүн деңгээли төмөн болуп атабы? Күлдүрүүнүн деңгээли төмөн болбой атат. Неме болуп кетти? Баягы күлкүдө жаңылык жаратыш кыйын болуп кетти. Уже окшош темалар. Күлкүнү чукуп окшош тема көбөйүп кетти. Бүт эле үй бүлөлүү окуя, көчөдө болгон окуя, медицинадагы ошол окуя, башка окуя табыш керек болуп атат. Билбейм, Титаникте болгон окуя кылабызбы же аватарлардын жашоосу кылабызбы? Жаңы нерсе ойлонуш керек болуп атат. Иши азыр TikTok чыгып кетти, Instagram чыгып кетти, ар ким деле уже танылып, бир нерсе кылып танылып, тиң тапсам деген адам көбөйүп кетти. Конкуренция бар жерде ийгилик болуш керек өзү. Бирок конкуренция көп, ийгилик аз болуп атат. Бул башкача конкуренция болду, TikTokчу. Мындай мен кече айтышты карап отуруп, Токум акындардын айтышын карап отуруп, эмне деген деңгээл керек деп жыйынтыкка келдим да, алар деген сөздү багыш керек, баркташ керек. Анан ошол эле учурда саясаттан сүйлөп атышат, демек саясатты тынбай окуп туруш керек. Же маданий тармакта бир өзгөчөлүктөр болсо аны илип кетишет экен. Анан мен ойлоп атам, эми юмор жаатындагы адистер үчүн деле адамды жөн эле күлдүрүп коюш эмес, ага ошол эле учурда сабак бериш, кайсы бир деңгээлде моралдык тарбияга багыттайсыздар да. Бул үчүн тынымсыз китеп окуп, балким тынымсыз жаңылык окуп турасыздар. Кантип мынтип? Ошол биринчи айткан сөзүңүз, китеп окуш керек. Китеп окуш керек. Анан биз онлайн китеп угабыз. Азыр окуганга эми уже арамыз болуп калдык го дейм. Ошон үчүн онлайн көп китеп угабыз. Алыс жолго сапарга чыгып атканда тык коюп коебуз, бир байке бар, катуу сүйлөйт. Бүт окумуштуулардын жашоосуну, илгерки дин алымдардын жашоосуну, баягы падышалардын жашоосуну, акыркы жолу Султан Ибраевди уктук онлайн. Андан кийин Абсамат Масалиевди уктук, Касым Тыныстановдарды уктук. Баягы айтерим, эмне болсом эчтекеден коркпой эле. Басмачы деген адамдар, наоборот, када салтты, динди, шариятты, мамлекетти сүйүүнү бекем кармаган адамдар ошо мезгилде басмачы болуп, кыйналып кайтыш боло берген экен. Мен ошол нерселерди азыр ачык эле айтайын, азыр эле угуп, бирөөдөн укканың башка, өзүң угуп, өзүң мындай ичиңден таасирленгениң башка го. Мен азыр ушундай немедемин. Не деп коет эле? Эйфория дейби. Ушундайдамын азыр. Тигилерди жек көргөн мезгилим азыр менин катуу. Ленинизмди. Мындан адашпасам 1-2 ай мурда бир тамашоочулардын бир концерти болду. Анан ошондон кийин коомчулукта, айрыкча соц тармактарда сын айтылды. Азыркы тамашоочулар, юмористтер киндиктен өйдө чыкпай калды, деңгээл түшүп кетти деп бир айтылды да, анан кийин басылып калды. Адатта мындай убагы менен ушундай кептер айтылып турат. Сиз кандай комментарий бересиз ушу? Мен бизде өзү ноунейм командасында шарият менен саясатка асыла турган үчтүккө болгон эмес. Кагазга оролуп, грамотный, анда-санда ниже пояс болуп калат. Бирок ошо өткөнкү сынга кабылган Facebook'та айланган нерсе эми айырда разминка деп коет го, суроо жооп. Ушул жерде болуп калды. У жерге
тамашачылардын эч кимдин тиешеси жок. Айырда просто ошо мезгилдеги нерсе болуп калды да. Кырдаалдан чыгыш керек болуп калды. Ошо мезгилдеги нерсе болуп калды. Буга эч ким даярданган эмес, буну эч ким үгүттөгөн эмес, буну эч ким эчтеке кылган эмес. Маны сразу эле баягы наоборот бизде бирөөнүн катасын көрсөң жаап койсоң эртең кыяматта Кудайым сени 10-15 катаңды жаап коет деген сөздөр бар. Бизде ушундай мода болуп кетти да азыр. Бирөөнү көрсөң эле тартып чыгармай, шап эле катасын бетине айтмай, как будто сени обулай алсын да. Ушундай нерсе көбөйүп кетти. Аны мен мойнума алам. Айырда надо будет менин эле тиешем жок, бирок мен мойнума ала берем. Бизден ушул жерде хата кетип калды. Туура эмес суроо берилди. Эми туура эмес суроого туура эмес жооп берилет эми. Башка вариант эмне кылат балдар? Сиздин кесиптештериңиз тарабынан көбүнчө сиз мындай шакабак алынгандай сезилет экенсиз, ошол эле чачың жок деп, анан дагы бир нерсе деп сизге көбүрөөк тийишет экен да, ошол эле чогуу ойноп аткан балдар. Бул кээде тажатып ийбейби өзүңүздү же көңүлүңүзгө катуу тийип мындай? Жок, көңүлүмө катуу тийбейт, тажатып жүрбөйт. Бакында серьезный жерлерде сырттан башка бирөө айтып алса, ошондо нервим ойноп кетет. Мисалы үчүн кайнатаң менен бир жерде чай ичип отурсаң, баягы памперасаты жок адамдын арактан маймыл деп калат го. Ошондо ушундай кыжырым кайнап, баягын союп таштагым келип кетет. Бирок эми андай нерсе колдон келбейт. Эми адам деле мындай ситуацияны көрүш керек да, мындай кандай состоянияда ким менен аксакал экен жанында, эже экен апасы окшойт, же бир эмеси окшойт, жөн эле коеюн деп, могу иштетип коюш керек да. Мону Кудайым иштеткени берген да. Биздин айыбандан айырмабыз ушуну иштеш үчүн эле. Ошол жерде мен карап койсо болот. Ошол жерде эле мен ачууланам. Сахнада, той тупур, башка жерлерде базар жок, нормально. Ушундай учурлар болгонбу? Болгон да. Бир-эки жерде ушундай аксакалындай тууган урук аяк-бактар менен. Эми биздикилер жаш уруулар көрө бербейт да. Бизде мындай ушу шоумен деп билет, артист деп эле билет. Анан дальше кандай эмне кылабыз аяктарын көрө беришпейт. Ошон үчүн башкача карашканда мага сен айтып атабы деп. Билбейм, ооруп атса керек деп коюп, официантан чыгыш керек да эми. Бирөө көзүнө көрүнгөн окшойт деп коем. Ушундай жерлерди абайлап коюш керек, чындап эле. Ооба. Экранда же сахнада элдин баардыгы сулуу, анан идеалдуу да. Анан баары күлүп жүрүшөт, же жайнап жүрүшөт дегендей. Сахнадагы экран жашоодо деле ошондойбу же башкачасызбы? Жок, мен жашоодо деле ушундаймын. Тамаша көйсүз. Тамаша көймүн, хахатеп, күлүп, үйдө дагы, көчөдө дагы, бир жерге барсаң дагы. Эми мындайда серьезный болуш керек экен. Тажеде серьезный болосуң, конечно. Анан больницада серьезный болосуң. Ушундай серьезный боло турган жерде серьезный. А так мен угуп аткан тааныш билиштер көрүп аткандарга туура эле айтып атам. Жашоодо эле ушундайбыз. Эми бул жашоо биз үчүн мындай эле өткүнчү эле жашоо да. Бул жашоодун баягы жеңил жерпи проблемаларына адам баласы чөгүп, мындай болду, мен эмне жамандык кылдым эле, андай мындай деп өзүн кейген, бул жөн эле өзүнү кыйнаганы калат. Бул сыноолуу дүйнөдө эми Аллахым мен пендеме көтөрө турган сыноону берем дейт да. Мисалы үчүн сиз канча даражада көтөрө аласыз, сиз ошого карап берет. Сиз мага караганда сабырдуусуз, сизге көбүрөөк бериши мүмкүн. Мен көтөрө албай Кудайга исян кыла беришим мүмкүн. Ошон үчүн мага Кудайым эми өзү жараткан нерсени билет да. Ооба, деңгээлин билет да. Ошол юмор темасынан улай, мен бир-эки мындай сырттан адамдарын угуп калдым. Биз Казакстанда юмордун деңгээли жакшы, Өзбекстандын юмор деңгээли жакшы деп бир-эки жерден угуп калдым. Анан сиз ошол чөйрөдө жүргөн адам катары Борбор Азияда, Кыргызстандагы, кыргыз жалпы эми сиздер эмес, жалпы юмордун деңгээли кандай деп баалайсыз? Ошол эле казактарга, ошол эле Өзбекстандагы кудулдарга же башка өлкөнүн кудулдарына? Жок, юмор деңгээли бирдей эле. Эмнеге десеңиз, Казакстан кыска форматка өтүп кеткен. Тупизм деген тема бар. Тупизм деген. Эми бул жаңылык болгон үчүн юмор деңгээли бийик деп атышат да. Мисалы үчүн кандай? Тупизм тема мындай да. Ташбака ташын жоготуп коюптур. Ташымы көрбөдүңөрбү? Ташбака ташын жоготчу эле. Ушундай чуткаларга өтүп кетишкен алар кыска форматтуу. Баш 4,5 бала базарда эже коробка берип коюңчу. Ушуга Казакстан күлөт да. 4,5 болсо коробка кийип алат экен башына деп хаха тебишет. А Өзбекстан көбүрөөк пошлый ойнойт. Немеден өйдө ойнойт. Алар саясатка аралаша албайт билесиз, каттуу аларга. Ошон үчүн
бирдей юморубуз. Универсалды балдар аракет кылып жаңы нерселер жазып атат. Ил дагы мындай көрө турган адамдарды көрсө, уже деңгээлди салыштырып алат да. Мисалы үчүн Казакстандын высший лигасын көрүп туруп анан Кыргызстандын премьер лигасын көрүп салыштырса болбойт. Өзбекстандын эң күчтүү ким Кудулу Мырзабекти көрүп алып туруп, кечеги жаңы чыккан биздин Кудулду көрүп аларды салыштырса болбойт. Ошолорду өзүнүн деңгээлиндеги адамдарга салыштырса, юморубуз Кудайга шүгүр нормально эле. Айтып алган сөз үчүн мындай ким тарабынан, кимдир бирөө тарабынан кысымга кабылган, коркутууга кабылган учурлар болбойбу? Жок. Андай болбойт. Болбоду. 36-га чыктым болбоду. Мындан дальше деле болбой эле койсун. Ооба, болбосун. Мындай байкашымча көп мындай түрдүү тармакта жарнама кылат экенсиз. Жарнамадан атайын команда иштейсиздерби же өзүңүз иштейсизби? Анан айлык кирешиңиз ошол жарнамадан канча болот? Эми аялдын жашы эркектин maaşı суралбайт дейт арабтар. Биз кыргызстандыкпыз, бирок арабташпай эле деп алсак. Бизде айлык стабильный айлык жок. Стабильный мен 200 миңге күндө жыл айына алып кирем же 150 миң же 100 миң алып кирем дебейбиз. Кээде мисалы үчүн январда 1 сом деле алып кирбей каласыз. Сезон жок. Кээде сезон бар мезгилде 300 миң дагы алып кирип каласыз. Ушундай. Ошон үчүн стабильный бир жумуш болсун деп кичине чакан содабыз бар. Жарнаманы биз ким менен биз Кадыр Жарматов менен чогуу иштешебиз. Биз Кадыр Жарматов менен чогуу иштешебиз, ушундай бир саясатыбыз бар өзүбүздүн. Жалгыз барсам деле ошо сена. Чогуу барсаңыз. Чогуу барсак деле ошо сена. Чтобы эки адам бирге иш кылып атканда экөөсү бири-бирине ачык, уверен, алдабай иштесе, үчүнчүсү Аллах болот да. Бу жерде бараке болот. Бирөөсү кичине който нито иш кылып койсо, ошо үчүнчүсү шайтан болуп калат, бу жер өлөт. Кудайга шүгүр, шайтан кире элек арабызга ушул күнгө чейин. Мындан деле кирбей койсун. Экөөбүз партнер болуп, жакшы иштеп келип атабыз. Тойдо дагы чогуубуз, кино баштаганбыз, ада дагы чогуубуз буйруса, сиз айткан жарнамаларды дагы чогуубуз. Анан жарнаманы биз бир-эки вариантын айтабыз. Мисалы үчүн сиздин строительный компанияңыз же болбосо клиникаңызбы, бир нерсеңиз бар, мында бизде мына вариант бар. Бирөөсүнү кайсын жактырасыз? Бизде өзүбүздө бар эле десе, өзүнүкүн тартып беребиз. Өзүнүкү скучно болсо ham тартып беребиз, деңгээлибиз түшсө дагы, бирок нарк адам ыраазы болсо болду. Акчаны берип аткан ошол да. Ошол адам ыраазы болсо, анан биздин акчабызда береке болот. Анан ставка ошо орто эле, өтө деле бийик эмес, өтө деле ылдый эмес. Анан биздин ставкабыз жана айтып өткөндөй клиенттин шартына карата дагы ставка кое беребиз. Клиент бай, фирмасы чоң күчтүү болсо, жакшы сен айтабыз. Жаңы ачылып, ушундай деп шартын түшүндүрсө түшүп беребиз. Мындай магазин сене жок бизде. Мындай салыштырып айтыңыз, жанда мисалы 1 мүнөттүк жарнама үчүн эң аз дегенде канча аласыз дагы, эң көп бул бай экен ала берсек болот дегенде канчага баалайсыздар? Так. Эң төмөн Кадыр экөөбүз 20 миң, 18-20 миң. Эң тааныш билиш болсо ал башка тема, тууган урук. Эң өйдөн айтпай эле коеюнчу. Көпчүлүктүн назары өтүп кетпесин, Жарнамасы маселе немесин улай да. Азыр блогерлерден же активист жарандардан сиздер мисалы мага караганда сизди адамдар көбүрөөк көрөт, көбүрөөк ишенет дегендей да. Блогерлерге көбүрөөк көрүшөт, жазылышат, ишенишет. Анан ошол эле учурда блогерлердин жарнамасынан жабырк тартып калдык деп арыз жазып, жада калса күч органдарына чейин баргандар бар да, укук коргоо органдарына чейин арыз жазгандар бар. Сиздин тажрыйбаңызда ошо сиз жасаган реклама, жарнаманын мындай сапаты начар экендигин кийин көрүп өкүнгөн учур болдубу, же жарнаманы кантип иргейсиз? Ушуну кылсам болот экен, буну кылсам болбойт экен деп мындай тандоо болобу? Бизде жанагындай да. Ачык сүйлөшөбүз деп эдиңиз беле. Биз арзан берген адамга арзан реклама тартып беребиз. Кымбат берген адамга кымбат реклама тартып беребиз. Баасынан көз каранды экен. Баасынан көз каранды болот, чын жүрөктөн. Бирок
берки адам дагы ошого ыраазы болот. Неге десеңиз, сиз 2000 сом менен 5 жылдыз отелде жата албайсыз. 2 жылдыз отелге барып жатасыз. 10 000 сом менен 5 жылдыз отелде жатышыңыз мүмкүн. 2 000 сом менен отелге кирип алып, кана мени холодильниктеги согум, кана мени зумный пастам, кана мени ак халатым деп сураганга укугуңуз жок. Неге? Сиз 2 жылдыз отел тандадыңыз, акчаңыз ошого жетти. Чынбы? 5 жылдыз отел тандагандан кийин аякка кирип алып, анан баягы менюдагы нерселерди талап кылсаңыз болот. Менимче түшүндү го дейм бардыгы. Сиздер кече жакында эле ошол Турцияга барып, жарандардан Кыргызстандан туусу менен сурамжылоо жүргүздүңүздөр. Бирөөлөр таап атты, бирөөлөр таппай атты. Сурамжылоодон кийин Кыргызстанда туулуп өскөн адам катары, Кыргызстан жараны катары кандай ойго келдиңиз? Зор, мен Кыргызстанга, мени Кудайым ушу жакта туултуп, ушу жакта жаратканына биринчиден шүгүр. Экинчиден, биздин менталитетибиз, ата бабаларыбыздан биз таклидий иман менен динди үйрөнгөнбүз, жаштыгыбыздан. Эстесеңиз керек, аны кылба болбойт. Аны кылба жаман болот, аны кылба. Эми эмне болушун айта алган эмес. Анткени басым болгон жогорудан. Эмеден, СССРден. Ушун сүйлөсөм эле нервим ойноп кетет. Жаман болот, жакшы болот деп бизге өткөрүп бериштиби? Өзү кандай суроо бердиңиз эле? Кыргызстанда сурамжыладыңыз, сурадыңыз кандай? Ошонусу эң жакшысы. Мен эми Индияда туулуп калсам, тообалдым, малга синип жүрөт элем да азыр, туурабы? Же болбосо Кытайда туулуп калсам, атеист болот элем да. Кудайга шүгүр, алхамдулилла, ушу Ошто туулдум. Өзбеги бар, кыргызы бар, башкасы бар. 90%, 98% мусулман өлкө, табиятыбыз зор, суубуз зор, берекелүү. Мен өтө сыймыктандым, жакшы көрдүм. Итагы деле жакшы көрөм, баягы мекенди сүй имандан деген сөз бар. Таныды, көпчүлүк таныды бирокчу. Көпчүлүгү билди. Надабоди итальяндар билип атты, славяндар билип атты. Мындай башкача мындай. Эми аяктагы сезимди айтып түшүндүрө албайсың го, азыр эги айтып атсаң ана окшотуп атат дейт. Ичиңиз мындай, как будто мындай Испанияга сапарга кетип аткандай сүйлөт экенсиз да. Мындай гордость менен, сыймыктануу менен. Ошол жерде сиздин түрк тилинде дагы аябай жакшы билгениңизди байкадык. Анан сиз англис тилинде да аябай жакшы билет, көп тилди билет деп сырттан айтып калышты, чынбы? Канча тилди билесиз? Мен буякта мактанса боло береби? Мактанса боло берет, Мен бир тилди үйрөнгөнгө бир адам болсо, бат эле үйрөнүп алам. Сүйлөшүп эле. Сүйлөшүп бат эле ушундай бир немем бар. Бир жактан кысса Кудайым бир жактан берет экен, чач түштү, көз зрениен ачар, хотя ушул жактан жакшы экен шүгүр. Анан уш кыргыз тилинде ушундай үйрөнгөм да, баягы балдар менен сүйлөшүп жүрүп, анан эжеке менен сүйлөшүп жүрүп оңой үйрөнүп алгам. Анан берки назик адабий сөздөрдө кадыр жардам берет. Кадыр ушундай када салтты бекем кармаган ичкилик урусунан да мындай жакшы, мындай так нерселерди үйрөтүп турат. Алла разы болсун, көп нерсе үйрөттү. Кыргыз тили, өзбек тили, тажик тилин билем. Неге десеңиз, мен Россияда переводчик түрк неме келген, калфа деп коет. Прораб. Ошого ишчилери орта азияттар болгон үчүн ошого переводчик болуп барам деп мен тажиктерге түшүп калгам. Эми айла жок, буяктан жолкерге келип алгансың, билем деп шаарат этесиң. Бир ай дегенде уже сүйлөшө баштадым тажиктер менен. Өзүм жалгыз. Болгондойам булар экиге бөлүнөт экен, тон, чичи болуп бөлүнөт экен, памирский тажиктер. Баягы айылский тажиктер экен. Ошолор менен жашадым. Ошолор менен жүрдүм. Ошолор динге жакындар экен, баягы стройкада дейм, намаз окуша албайбыз. Келип бардыгы бүткөндөн кийин анан кийин бир комнатага кирип, казаларды окуп, Куптанды окугандан кийин бир молдосу тажикча оаз кылчу эле. Арабчадан окуп туруп, которуп, жанымдагы "Ты понимаешь" дейт. Фамидим дедим, түшүнүп атам деп, бу мага орусча сүйлөдү эле, мен буга тажикча жооп берсем, тоң болот. Ушул жерде тажиктан үйрөндүм, үчтө болду. Арабча көп эмес. Билем дебей эле коеюн, 20-30% эле. Англисчеде да ушундай, түркчөнү билем. Эмеп дейбиз. Биринчиден дене тилин билип алыш керек да адам. Каякка барса да дене тилин жакшы өздөштүрүп алса, Бангладеште ham ач калбайт. Сизди азыр кыжалат, эмнелерге кыжалат болосуз? Мусулмандардын күчсүз болуп кетип баратканы. Жылдан жылга.
Отуконда өзүмчө отуруп анализ кылдым. Эң күчсүз мусулмандар Орто Азияда экен. Неге десеңиз, бизди оңой эле бири-бирибиз менен уруштуруп коюштат. Бу сионизм, башка ушу динге каршыларчы. Мен ошодон кыжалатмын. Эртең эле оңой эле өзбек-кыргыз согушун чыгарып коюшат буларчы. Ортого бир нерсени таштап, мен ошо мусулмандардын дүйнөдө слабый экендигинен анан болбой эле калдык, ачык эле айтайын, болбой эле калдык биз. Арабтар тем более вообще азыр бир эле эми кичине күйүп жанып публикага аяк-бияк кылып аткан Турция эле калды го дейм. Калгандары мындай эле бизге тийбей атат, биз силерге тийбейбиз болуп калды да. Башка жерде ушундай нерсени кылып көрүң, баардыгы келип үстүңүзгө жабылып кетет. Мен ошодон кыжалатмын. Бул нерседен кыжалат боло бербейм. Неге десеңиз, биз иман келтирдик да, биздин өлүгү чейин рызкыбыз бар, ичебиз, кийебиз, рызкыбыз түгөгөндө уже өлөбүз да биз. Мен ага уже катуу иман келтирип ишенгем. Ошон үчүн бул дүйнөнүн нерсесине переживать эте бербейм анча. Болот да буюрса деп коебуз. Ошол нерседен мен чындап эле мындай капа делемин, бирикпей атканначы мусулмандардын. Мусулман бириксе эмне болуптур? Мен мусулмандар биригип, баягындай башка бир жаман нерсеге чакырбай элемин. Просто дос болсун, бир тууган болсун, өзүбүздөн башташыбыз керек, оштон башташ керек. Өзбеги деле, кыргыз деле мусулман бир тууган болсун, дос болсун. Деп кичине бир нерсени деп бири-бирине болбогон сөздөрдү айттым, нацизм. Бул нацизм орустардан келген да бизге. Ушу дос болуп, унак болуп бизге каршылык кыла албасын деп туруп, чегара арабыздан ар кандай кылып бөлүп таштаган. Башка кылган, эми азыр светскийбиз, булардын басымындабыз, көп нерсе сүйлөсөң эртең уякка алып кирип кетет. Алып кире берсин, бирок биригишибиз керек. Бизден лично мен айтып коеюн ушул жерде. Мусулманга башка дин өкүлүнөн жакшылык келбейт. Сиз өзүңүз динден мындай терең түшүнүгү бар адам экенсиз. Анан неге айтчыс болуп алдыңыз десеңиз. Ошол эле суроону берейин деп атам. Азыр эми кылган иш аракетиңиз ушул юмор жаатында болуп атат. Эл менен иштешиңиз керек. Айрым учурда мындай динге туура келбеген тамашаларды айтканга туура келет. Мындай кайтып кетейин, таштайын деген ой болобу же Кайтып кетейин, таштайын деген оюм жокко, чектеп коеюн деген оюм бар, уже болуп атат. Өткөндө чоң ажыраматылык, Аллах жаткан жерин бейиш кылсын. 40ка чейин оңол болсоң, дальше аракет кылбай эле кой деди го. 40ка чейин, уже 40ка кичине эле калды биздечи. 40ка чейин үлгүрүп калайын. 40ка чейин жетишибиз керек. Мындай бул иш деле жакшы, сиз айткандай, мындай күлкү менен күлкүнүн артында биз бул күлкү менен эмне демекчибиз? Мындай деп тарбиялык маанидеги нерселер, биздин Барт деген студиябызда тарбиялык видеолор тартып атканбыз. Кичине чектөө коюш керек болуп калды. Чындыгында кичине чектөө коюп, мындай баягы дарак эки аяк өсүп кеткенде не кылат эле? Бутактайт да. Ушундай бутактап коюш керек болуп калды. Өзүмдүн шоу-бизнестеги жолумду өзүм бутакташым керек болуп калды. Анда кандай болот? Кайра теологияга киресизби, дин жаатына аралашып кетип? Жок, ушул жакта эле жүрө беребиз. Эми чектөө болот, буюрса байкалса керек элге. Кичине чектейм өзүмдү. Сал карабасам, уже өлүм жакындап атат. Алдыда кандай пландарыңыз бар, Экрамке? Мындай жанагы кече өткөндө бир коноктон келип, келечекте ким болосуз десе, мен депутат болгонго даярданып атам, ушуга кетип атам дегендей да. Сизде алдыда кандай? Жок, мен эч кандай бирөөнү башкарганга, бир нерсени бир жерге отуруп, бир немеге отурганга, мен университетте деле маданият сектору кылалы дегенден көнгөн эмесмин. Жок, мен бир жерде жоопкерчилик нерсени мойнума албайм. Мен өзүм эле жооп берип жүрөйүн бул жашоодо. Үйлөндүк, эми семьябызга жооп беребиз. Ушу эките жооп бере турган нерсем бар. Жоопкерчиликтен мен качам. Неге? Кыйын. Неге десеңиз, ушу айтып атпайсыз, бир жерге креслого отуруп калсаңыз, колуңузда канча адам болот? Минимум 10 адам болсун, 10 адамга тең караш керек да. Баары үчүн жооп бериш керек. Мисалы үчүн жээниңе башкача айлык берип, тиги башканын баласына башкача айлык берсең деле жооп бересиң. Мен ушул нерсени молдолорубуздан бир нерсеге наразылык эмес го бул. Эми өзүнчө жаш болуп алып акыл үйрөтүп атат дебейсиң го. Атага жакшылык кыл, апага жакшылык кыл, уже эл бүттү буну үйрөнүп. Орозо карма уже бүттү эл, Кудайга шүгүр. Намаз окууну үйрөнүп бүттү. Эми адамдардын укуктары жөнүндө. Кандай кылса адамдын укугун жеп коет. Бул адамдын укугуну кантип берсе анан Кудай кечирет. Бул адамдын укугун жегенден кийин
1000 тоба кылсаңыз ham Кудайым буну кечирбейт да. Ошо кыяматка коет, экөөбүздү алып келет, Икрам, сен тиги кыздан мындай болгон экен. Ошону кандай кылабыз? Сен сообун бересиң, сообуң жок болсо сиздин күнөөңүздү алам, анан сиз ыраазы болосуз. Бейишке кирип аткан жерден тозокко түшүп кетишиң мүмкүн да. Адамдын укугуну жөнүндө бериш керек. Кандай кылса бирөөнүн укугун жеп калат, арттан сүйлөсө дагы, болбогон нерсени бетине айтса дагы, а бул билбейт атко деп аяктан кичине кысып койсо дагы, короче, көп бунун эмесичи. Опасный нерсе. Ошондо сиз ким болоюн деп атасыз? Мен ошондо ким болоюн деп атам? Ким болсом экен, а? Эфирден чыгып ойлонуп көрөт экенсиң да? Жок, жашоо жакшы эле кетип атат. Мындай башка бир кесипке өтөйүн деген жерим жок. Эми эгер жаап калса, ушу немеге көбүрөөк барууну пландап атам. Умра сапарларына, ошо соодага түшөт окшойм кайра өзүм. Эми бул дальше жашоо көрсөтөт, бирок азыр алдыда бир чоң кинобуз бар, Кадыр Жарматов экөөбүздүн. Ошону жарыкка чыгарып алалы, анан кийин дальше улантабыз. Адам кандай учурда сыналат экен? Мен ач калганда сыналам. Мен ач калганда баягы азыркы мындай спокойный Икрамды көрбөйт эч ким. Мен ачылыкка чыдай албайм, тоо алдым. Жокчулукка чыдашым мүмкүн, бирөө келип унижать этсе чыдап калышы мүмкүн, эптеп сабыр кылып чыдап турушум мүмкүн. Бирок ач калсам, мен нафс башкарат да азыр, мен нафсым башкарат, рухум башкара элек менчи. Кимди бирөө акылдуу адамга муктажмын да. Икрам эке келип, биздин айрым суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билгизебиз. Алдыга койгон пландарыңыз ишке ашсын. Ага чейин мен сизге бир 30 секунддук эркин микрофон берейин, балким 30га чейин санап койсом болбойбу? Эми Кудайым буйруса, жаңы өнүгүү жолунда кетип баратабыз, Кыргызстаныбыз. Ар бирибиз окуйлу, мен окууну сунуштайм жаштарга, балдарга. Мындай тааныш билиш кылып, сыртта жүрүп, эмес, от души окуш керек. От души окуш керек. Билимдүүлөрдүн заманы келет. Эртең уча турган машиналар чыгат, башка нерселер болот. Баягы кинодо көргөн фантастикаларыбыз ушу жашоодо болуп атат. Ошондуктан биз төмөн болуп калбайлы, дүйнө жаатында Кыргызстан дегенде токто деп. Надо будет англичандар ойлоно турган деңгээлге жетели иншалла. Ушул баарына ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Бири-бирибизди укугубузду тебелебейли, бири-бирибизди артыбыздан сүйлөбөйлү, гүлүп жайнап 5 күндүк дүйнөдө чатка өтүп кетели. Рахмат чоң. Урматтуу замандаштар, биздин берүү ушуну менен аягына чыкты. Бизде бүгүн конокто тамашоочу Икрам Юлдашев болду. Берүүнү мен Кенжебек Маматсадыков алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча аман туруңуз.